Чачыраган кыш болсо да тынымсыз иш жүргөн бул ишканада азыр 3 жумушчу гана иштеп жатат. Буйрутмага жараша зымдан торлорду түйүп, короо жайын тосууга тосмолорду даярдашууда. Байзак Кожоналиев ишканада мыкты жумушчулардын бири. Ал цехтеги бир нече торду токуй алат. Учурда буйрутмага жараша 30-40 миң сом маян алат. Элет жеринде түзүлгөн мындай мүмкүнчүлүккө өзгөчө ыраазы. Биякта сетка мактар чыгат, гитер сетка, габион сетке 50 метр, 10 метр, 30 метр ар кандай чөйлөр чыгат буйруса. Эми Кудай буйруса могу жазга дайынданып, жазында заготовка кылып, элди ушундай сетка менен камсыз кылалы деген ойлорубуз бар. Азыр жумуш орду жакшы, мурун бош жүрчүбүз. Азыр Кудайга шүгүр, өз жергебизде, өзүбүздүн неместе иштеп жатабыз. Жумгал райондагы Байзак айылында ишке кирген цехке жергиликтүү бюджеттин эсебинен 8,5 миллион сомго жабдуулар алынган. Зымдан 10 чакты тордун түрүн токуй турган жабдуулар. Бардыгы автоматтык түрдө иштейт. 2 айдан бери үйрөтүүмөсү менен подрядчиктер үйрөтүп атышат. Зым тор токуп, иштетип, көрүүгөсүп, балдарга 2 бала азыр пока иштеп атат. Эми жасында да бир 5-6 киши иштейт го бул жерде, эгер эме болуп калсак, иштесек. 8,5 миллион сомго келди бул темир тор цех. Бюджеттен алып беришти. Жаз айлары менен цехтин иши жанданып, буйрутмалар арбун болот дейт жумушчулар. Анткени жаз менен жергиликтүүлөр короо жайларын тосууну башташат. Мындан улам чакан цехте 10го жакын жумушчу орундар түзүлмөкчү. Гүлера Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.